сунуштарын баарын берип, электрондук кол тамгасын койгондон кийин бул коллегия деген этапка өтөт. Коллегия этабына өткөндө бул жак берилген курутунду даяр бойдон PDF форматында электрондук кол тамгасы менен келип чыгат. Анан коллегияга каралуу этабын өткөндөн кийин коллегиянын чечими бизде автоматтык түрдө даяр болот. Биз бул жакка мектептин аталышын, өткөрүү мөөнөтүн кол менен терип киргизбейбиз. Электрондук жактан кетет. Дагы бир эске салууга кетүүчү нерсе, эгерде биздин мектептер арыз берип жаткан окуу жай өзүнүн кылып жаткан ишин толук чагылдыра албаса же кандайдыр мүчүлүштүктөр менен берсе, эксперттер тиешелүү баалоо жүргүзүп, жыйынтыгында начар жыйынтык алып калышы толук мүмкүн. Ушуну дагы окуу жайлар өзүнүн эсине алыш керек. Бардык окуу жайлар иштеп жатат, мектептер, лицейлер, колледждер. Ошол окуу жайлар өзлөрүнүн отчетун толук кандуу, мазмундуу кылып берүүгө милдеттүү. Эгерде кайсы бир кылынып жаткан ишин деле толук кандуу мектеп бербей калса, тиешелүү баалоону алышат. Андан кийинки этап бул коллегиянын чечимин бул жакка жүктөгөндөн кийин каралгандар этабына өтөт. Бул жактан дагы буйрук автоматтык түрдө бизге даяр болот. Коллегияда каралды дегенден кийин мисалга буйруктун долбоорун көрө алабыз. Ким кол коет көрсөтөбүз. Сактоо дейбиз. Автоматтык түрдө окуу жайдын кайсы коллегиянын чечими менен качан кабыл алгандыгы жөнүндө буйрук түз даяр болот. Бул буйруктагы тиешелүү процедураларды басып өткөндөн кийин биз асуулага коллегиянын буйругун жүктөө деп туруп бул жакка жүктөсөк, буйрукка керектелүүчү номерин беребиз, датасын беребиз, анан файлды бул жакта жүктөгөндөн кийин бул автоматтык түрдө кийинки этапка өтүп кетет. Иштеп жатат деген. Мына азыркы күндө иштеп жаткан бизде 351 окуу жайдын арызы каралган. Бул жакта келип эгерде ачсак, бул жакта арызынан баштап ошо буйрук чыкканга чейин баардык документтер электрондук түрдө бул жакта сакталып турат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен Уметалиева Гүлбарчын Бойбековна, Иманалы Айдарбеков атындагы номер 1 Лебединовка мектеп гимназиясынын директорунун орун басарымын. Мен бүгүн башкаруунун автоматташтырылган системасы, башкача айтканда Асула боюнча кыскача маалымат бергим келип жатат. Биз жакынкы арада Асула программасы аркылуу аккредитациядан өттүк. Бул аккредитация өтүүдө биз эң биринчи электрондук кол тамга алдык, андан кийин Юстиция министрлигинен регистрация өттүк, андан кийин жеке кабинетке ээ болгондон кийин Асула кандай иштейт, кандай баскычтар менен иштешибиз керек экендиги тууралуу инструкциядан өттүк. Бул Асула программасында инструкциясы бар, ар бир баскыч жөнүндө маалымат берилген. Эң негизгиси Асула программасы аркылуу иштегенде биз жеңил форматта өттүк деп айтсак болот, анткени баардык документтерди, маалыматтарды, нускамалардын баардыгын чыгарбастан электрондук форматта жүктөдүк. Ошондой эле электрондук сайтта, биздин мектептин сайтында ар бир документтин шилтемесин сайтка жүктөп, ачык маалыматтар, ачык айкын жайгаштырылган. Эң негизгиси биз документтерибизди көтөрүп министрликке барбастан мектептин ичинен, мекеменин ичинен баардык документтерди электрондук жүктөдүк. Бул бизге эң чоң жеңилдикти берди деп эсептейбиз. Андан тышкары жеке кабинетке Асуладан маалымдама келет экен. Ошол маалымдама аркылуу биз өзүбүз жөнүндө маалымат алдык.